башталып атат да. Мен ушул нерсеге чөп кетелик да. Индияга жетсем деген нерсе эбе күч болуп атат. Мамам кетпечи деп жалдырап ыйлап калды да. Келем 8 жашта. Келем деп калды да. Ана мен тияка кетсем андай болот, билбейм. Эми ал жака кеткениме деле чыдайт, но мен айыгып келишим керек, ошол нерсе жүрөгүмдө болуп атат. Но бирок жүрөгүмдө ишене эле атам да, айыгып келем, мен жакшы болом дегенчи. Мындай эме болгон жок. Өзүм таштап барып кайра өзүмө келип атам. Бул жака деле ошо кыйналып оор состояние менен түштүм да, ошо дем ала албайчы, адышка болуп баштадым ушечи. Адам ооруган адамга жашагың келет экен да. Мындай оксоо жүргөндө көп нерсени билбейт экенсиң, анан ооруганда уже жашагың келет экен. Башка эч нерсе эмес, мен ушу балам үчүн жашагым келип атат да. Анан жүрөгүмдүн кан тамырлары мындай каптап турат да, альвакоккозчу. Ошон үчүн менде коркунучта турат. Жүрөккө кирип кетсе, артка жол жок. Пересадка да жардам бербей калат экен. 1994 туулган Сайкал Эсентур кызы жардамга муктаж. 2017 жылы ал боор оорусу альвекоккоз менен ооруп калат. 2021 жылы оорусу ырбап кеткендиктен бооруна атайын түтүкчө тагылган. Ал эми андан кийин миңди бир ооруй турган Батта Киари диагнозу да коюлуп калганын айтат. Операция жасалып боору алмашылышы керек, бирок ал Турция жана Индия мамлекеттерине жасалгандыктан, ошондой эле акча каражаты жетпегендиктен кайрымдуу элден жардам сурайт. 2017 жылы коюлган альвекоккоз печени деп. 2017 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин Турцияда өндүрүлгөн андазол дарысын ичип келгем. Азыр деле ичип атам. Ал бир гана Турция мамлекетинде өндүрүлөт. Баасы да кымбат. Биздин акча менен 8000 сом болот. Бир таблеткасы 130 сом болот. Ичип келгем. 2021 жылы боорум суу толуп, саргарып, аллергия болуп, жылтууга болуп, анан ушул трубканы боорума туташтырышкан. Веданта частный клиникадан коюлган. Бул трубканы 4 жолу алмаштырдым. Ошол трубка менен эле бүгүнкү күнгө чейин жүргөм. Анан оору өрчүшүп кетиптир. Дарыны ичип эле аткам, трубка менен жүргөм, режимди деле жакшы сактагам. Эмнеликтен билбейм, оору өрчүп, мурда альвекоккоз печени эле болсом, азыр редко кездешет экен, миңдин бири ооруйт экен да. Батта Киари деп. Альвекоккоз синдром Батта Киари. Ошол диагноз коюлуп атат. Эмне кылган эми айыгат экен бул? Бир эле жолу алмаштыруу жолу болуп атат. Ооба, Турция мамлекетинде деп. Сен уже байланышкансыздар. Направление беришкен Турция мамлекетине депчи, бирок Турциядагы врачтар дагы Индияга көздөрү жол көргөзүп атат да. Индияда жакшы депчи. Биз эки жак менен тең сүйлөшүп, эки жакка тең карап атабыз да. Турция бул пересадка печенди 60 000 акш доллары деген да. Индия менен сүйлөшкөндө пересадка печенин өзү 45 000 доллар болуп атат. Азыр көп элдер айтып атат да, 25 000 доллар, ушундай эле арзан эмес беле, эмнеге көп айтып атасыңар депчи. Меники деген томография убагында эле түшүп жүргөм. Анан айтышкан эмес да, менчи. Бул оору деген боору менен өпкөмдөй жанаша жатат да. Ошо өпкөнүн да бир жак башын жеп салыптыр. Мына ошо Индияга результатымды кетиргенде ошо Индиядан врачтар айтып атпайбы? Анан жүрөгүмдүн кан тамырлары мындай каптап турат да, альвекоккозчу. Ошон үчүн менде коркунучта турат. Жүрөккө кирип кетсе, артка жол жок. Пересадка да жардам бербей калат экен. Буга канча убакыт берип атат буга? 15 күн эле деген, кеткениңерге кетип дарылан пересадкага жетишкиле деген да. Анан булар биз баргандан кийин Индияда, Турцияда 15 күн лечение алып, биринчи күнү мына өткөн биринчи күнү ошол күнү пересадка деп айтышты мага. Ага чейин жөн эле Турцияда бир 6 000 доллар ушундайга бир протоктор ичкерип кетиптир. Жылтууга болгонум көрүнүп атпайбы, саргарган. Ушул саргарбай эле болчумун да. Ошол жылтууга чыга албай протоктор ичкерип кетиптир. Ошол протокту балансировка кылып, анан трубка коебуз дешкен да. Мен ошол диагнозго кетиргем документимди. Анан эле ушундай синдром Батта Киари деп, пересадка деп келип атпайбы меники. Улам өпкөгө ошо тамыр байланат экен да, ал жерден сосудтардан, мага донор болгон кишинин сосудтарынан алып, мен өпкөмө байлайт экен аны. Ошондой болгондо улам акча кошулуп кете берет экен. Меники деген Индия айтып атат, 60 000 доллардан барган келгени, ал жерде проживание, дары болуп атып 60 000-ден 90 000 долларга чейин кетет деп атат.
Ал $45.000 бул Индиянын көргөзмөсү менен только пересадка печеньге эле болот. А мен ал жерде 3 операция болот экен. Жүрөккө дагы, өпкөгө дагы болгондо меники көбөйүп кетип атат. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздардан жардам сурайм. Ушундай дартка чалдыгып оор оорусуна тез аранын ичинде алмаштырыш керек болгондуктан, бардыгыңыздардан акча каражат жетпей жаткандыктан жардам бериңиздерди өтүнөм, суранам. Аяк Рамазан айында садака берилет го, ошондой витр садаканы бериңиздерди өтүнөм. Мен үчүн убакыт баалуу болуп атат, аябайчы. Менин бир өзүмдүн бир Канча убакытка бошонуп айтсаңыз? мына азыр 15 күн дешкен да, уже 18 күнү өтүп кетти да. Уже мен ушу 4-күнгө учканга жетишип калсам жакшы болгон атат, потому что Кыргызстанда бир жумада бир эле күн, дейлиге бир эле күн учулат экен, 4-күн эле. Ошон үчүн мен ушу 4-күнгө жетишип калсам деп жанталашып атам. Адам ооруган адамга жашагың келет экен да. Мындай оксоо жүргөндө көп нерсени билбейт экенсиң, анан ооруганда уже жашагың келет экен. Башка эч нерсе эмес, мен ушу балам үчүн жашагым келип атат да. Балам бар, эркек балам бар. Ошон үчүн жашагым келип турат, чынын айтайынбы. Ошону гана ойлоп атам азырчы. Азыр үйгө барып паспорт тапшырып келдим. Мамам кетпечи деп жалдырап ыйлап калды да. Келем 8 жашта. Келем деп калды да. Анан мен тияка кетсем кандай болот билбейм. Эми ал жака кеткениме деле чыдайт, но мен айыгып келишим керек. Ошол нерсе жүрөгүмдө болуп атат. Ушу баламдын тоюнда болгум келип атат. Ошол нерсени күтөм. Но бирок жүрөгүмдө ишенип эле атам да, айыгып келем, мен жакшы болом дегенчи. Мындай эме болгон жок. Өзүм таштап барып кайра өзүмө келип атам. Бул жака деле ошо кыйналып оор состояние менен түштүм да, ушу дем ала албайчы, адышка болуп баштадым ушечи. Ушинтип оору прогрессия берип атканда ушунда кыйналып баштайт экенмин. Дем жетпей, баса албай, алым кетип ушинтип баштайт экенмин. Ошол нерселер уже башталып атат да. Мен ушул нерсеге чөп кетелик де, мен жага жетсем деген нерсе аябай күч болуп атат.